Оор күнөөлөргө шектелген жаран изделүүдө. Кадастр мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери пара берип жаткан учурунда кармалышты. 300 адамдын өмүрүн алган кырсыкта кыргызстандыктар катталган жок. Өлкө башчы Садыр Жапаров кече Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын жаңы ведомстволук пансионатынын ачылышына катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Пансионат Ысык көлдүн жээгиндеги Чоктал айылында жайгашкан. Чек арачылар өлкөнүн бардык облустарынан, анын ичинде алыскы райондордон келип, үй бүлөлөрү менен бирге толук кандуу эс алууга жана ден соолугун чыңдоого мүмкүнчүлүк алышат. Садыр Жапаров жаш чек арачылардын артында туруп, мол тажрыйбалары менен бөлүшүп, акыл насаатын айтып келе жаткан ардагерлерге дагы өзгөчө ыраазычылык билдирди. Мамлекеттик чек араны бекем кайтаруу өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоодогу эң негизги приоритеттүү багыт, деди Жапаров. 6-7 июнь күндөрү Кыргызстанга Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани мамлекеттик сапар менен келет. Бул тууралуу Катардын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашты. Мамлекеттик сапар тууралуу азырынча толук маалымат бериле элек. Өлкө башчы Садыр Жапаров 2022 жылы 21 сентябрда Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын алкагында Катардын эмири Тамим бин Хамад Аль Тани менен жолугушкан. Ошол эле жылы 18 декабрда Катар мамлекетине иш сапар менен барган. Кыргызстан менен Катар мамлекетинин ортосунда дипломатиялык мамилелерди орнотуу жөнүндө протоколго 1998 жылдын 3 мартында кол коюлган. Ала Арча жаратылыш паркы 6 июндан 10 июнга чейин жабык болот. Бул тууралуу парктын жетекчилиги маалымдады. Паркты жабуунун себеби санитардык тазалоо иштерине байланыштуу экени айтылды. Мындан улам эс алуучулар паркка киргизилбейт. Ала Арча капчыгайы Кыргыз Ала тоо кыркасында деңиз деңгээлинен 1600–4860 метр бийиктикте жайгашкан. Мамлекеттик мекеме катары эсептелип, президенттин иш башкармалыгына карайт. Ноокат районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин жооптуу кызматкерлери кармалды, деп билдирет УКМКнын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Ош облусунун Ноокат районундагы жаңы Ноокат жана Мер Махмудов айыл аймактарында жайгашкан 65 гектардан ашык жер аянтын жеке турак жай куруу үчүн айыл чарба жерлерин жеке тилкелерине трансформациялоосуз жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактылары аныкталды. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Ноокат районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин жерге жайгаштыруу бөлүмүнүн башчысы жана жетектөөчү адиси УКМКнын кызматкерине 200 000 сом өлчөмүндө акча каражатын пара катары берип жаткан учурунда кармалышты. Кармалгандар Ош шаардык ички иштер бөлүмүнө убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо максатында жерди алдаган бир нече фактыларды документтештирүү боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынан качып кеткен оор кылмыштарга шектүү жаран изделүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 5 июнь күнү Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынан качып кеткен Балыкчы шаарынын тургуну 94-жылы туулган Сабыров Кушубек Талантбекович изделүүдө. Ал адам уурдоо, каракчылык эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана адам өлтүрүү беренеси менен айыпталып, кылмыш иши соттун карамагына 30 май күнү өткөн. Камакка алынган Сабыров нөөмөт маалындагы милиционердин өмүрүнө коркунуч келтирүү менен бычакты мойнуна такап, жерге жаткырып, колуна темир кишен салып, бутун матрастын айрындысы менен байлап жана оозуна чүпүрөк салып, анын жанындагы убактылуу кармоочу жайдын кире бериш ачкычын алып, убактылуу кармоочу жайдан качып кеткен. Окуя болгон жерди кароо учурунда бычак, аттиш, матрастын айрындысы, темир кишен, андан тышкары убактылуу кармоочу жайдын сыртындагы батыш тарабынан уюлдук телефону табылып алынган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарында өткөн Каба уулу Кожомкул жана Раатбек Санатбаев дүйнөлүк рейтингдик турниринде Кыргызстандын эркин күрөш боюнча балбандары 3 алтын, 2 күмүш, 4 коло медаль алышты. Кыргызстандын эркин күрөш командасынан 10 салмак категориянын 9 категориясында жалпы 19 балбанд катышкан. Кыргыздын даңазалуу балбандары Каба уулу Кожомкулдун Раатбек Санатбаевдин элесине арналып уюштурулган дүйнөлүк рейтингдик мелдеш 4 июнда жыйынтыкталды. Ага 36 мамлекеттин 600гө жакын балбан катышты. Турнир Кыргызстандын күрөш федерациясы дүйнөлүк күрөш уюму менен биргеликте өткөрдү.
Индиянын Одиша штатында поездин кагылышынан каза болгондордун саны 300 адамга жеткен. Поездер 2-июнда Баласор шаарына жакын жерде кагылышкан. Темир жол жетекчилигинин жаңыланган маалыматына караганда, Калькуттадан Ченнайга бараткан жүргүнчү поездинин 10-12 вагону жүк ташуучу поезд менен кагылышып, рельстен каршы жолго чыгып кеткен. Бир канча убакыт өткөндөн кийин дагы бир жүргүнчү поезди аларды сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен дагы 3-4 вагон рельстен чыккан. Тышкы иштер министрлиги маалымат таратып, Кыргызстандын элчилиги көзөмөл жүргүзүп жатканын, учурда жаракат алгандардын арасында Кыргызстандын жарандары катталбаганын билдиришти.